Кыргызда мындай бар. Уникалдуу обондар деген орусча айтып коет го, башкача кайталангыс. Ошо кайталангыс үндөрдө Кыргызстанда 5-6 ода кишилер бар. Мен ошого кайталангыс үндөрү бирине айтканды да кошот элем. Дегенде айткан өзү азырдалды да. Көп баягы өзүн сахнадан көргө салган жок. Театрда иштеген жок ал. Көбүнчө мугалим болду. Бирок мугалимдик иш башка. Ошо баягы 18 жашынан бери, 20 жашынан бери ырдап, театрларда иштеп, жалгыз филармонияда же операда иштегенде айтагандан чоң ырчы чыкмак. Мына өзүңүздөр Кыргыз Республикасынын эл артисттери, композиторлор Атайбек Бөдөш менен Канике Эралиеванын концерт алдындагы даярдыктарына күбө болдуңар. Ар бир обон ыр элге жагыш үчүн кандай аракет керек? Ырды жаратыш мүмкүн оңой чыгар, бирок аны эл алдында сынга коюу кыйла татаал түйшүктүү иш. Бүгүн мен сиздерге обон ыр маек аралаш деген көрсөтүүмдө Кыргыз Республикасынын эл артисти, композитор Атайбек Бөдөш менен анын чыгармачылыгы туурасында маек куруп, ырларын сиздерге тартуулаган турам. Эмесе экранга жакыныраак келиңиздер.
Birinci çıkargan obonуңузду эстеп көрүңүзчү кайсы? Ben endi bala кезимden эле 6-7 жашымдан эле комуз чертип калдым. Анан илгери комуз ошондо эле катышып жүрдүм өзү мектепте окуп калганда. Анан мандалин мода болду. Мандалин үйрөндүм. Ошол 65-жылы жазган обонум бар. Ошондо мен 15 жаш болсом керек эле, бирок мен ага чейин эле обончу катары билинип калгам. Bir 12-13 yaşıma başlar obon жазып баштагам. Себеби ошондой шарт болчу. Мына республикада баш болгон Аксубай Атабаев, Мукан Рыскулбеков, койчу жаш обончулар чыкты дагы обон жандарын өзүнчө бир чоң деңгээлге чыгарып жиберишти. Элдин баары эле обончу болсом деп калдык да. Мен дагы баягы 6-7 жашымда комду үйрөнгөм, бардык инструментти ойнай алам ошол мезгилдеги аспаптарды. Анан обон чыгарууга далалыктанып кызыктай болуп баягы. Обон чыгаруучу болуп жүрдүм, бирок айда ырдалып алып жүрдү, анан өзүм дагы бай ишенбедим. Анан эле Кыргызстан деген обонду чыгаргандан кийин сөзү Карача Курманбаевдики ден соолук деген журналга барып отушкан, ошого чыккан. Ошондон журналдан алдым, анан ошол көрүм алынып кетти. Айыл биринчи боюсын классташтар ырдадык, мектеп ырдады, анан районго чыгып районго ырдай баштадык. Анан баягы илгери аябай конкурстар көп болор эле го. Ошо конкурстарда обончу боюнча мен экинчи орунга чыгып кеттим. Анан ошондо өзүмө ишене баштадым да, ошондон баштап ошо 65-жылдан баштап жыл санак кылып жүрөм. Ошо 65-жылдан бери мен обончумун деп ага чейин эле болгом, бирок ошондон кийинкиден баштап мен ишенимдүү обончу болуп баштадым да. Эми ушу 65-жылдан бүгүнкү күнгө чейин чыгарган обондоруңуздун саны канчага жетти? Ошол 2000ден ашат, 2000 тегерек. Бирок бүтте эч нерсесин оңдойм деген 1,5 обон бар. Жанагындай жанрлар, ал ичинде патриоттук ырлар бар, романсы бар, хордо да кичине кошуп койсок болот. Анан Балдар үчүн чыгарган үчүн жанагы лирикалык патриоттук ырлар. Бар 3-4 бөлүнөт да. Ошонун баардыгын азыр эч нерсесин оңдойм болду деген ошо 1,5 обонду бүтүп 2 томдугу чыкты, дагы 2 том чыгыш керек. Китебим. Ошондо мен азыр сөзүм куру сөзүмүз экен, элге көргөзөйүн деп атам да. Мына ал обон өзү китеп болуп жашоо нотага түшмөйүнчө ал эсептелбейт. Ал эртең унутуп калышы мүмкүн. Басқаның көрші тұрмыш құлаш ашқаның өмірім өрнік беруші ай бір күнде бір Қырғызстаным ай Қырғызстаным ой Қырғызстаным бір күнде бір ыргактардын саябай сонунда Атабек мырза, могу драматургтар пьесаны жазганда айтышат экен, мен ушул ойночу актерду көрүп туруп жазам депчи. Бул силер ушул обонду жазып атканда аткаруучуларды көрөсүңөрбү? Эми бул ар түрлүү. Эл атайын ошол ырчыга карап арлап жазасың. Ошо үнүнө жараша болсун депчи. Мен ырларым көбүнчө канык алып чыгат да. Анан тигил канык ырдатпай эле тигил ырчыга бул ырчыга барып ырдап көрөм да болбой калат. Ырдайт да жакшы эле. Бирок баарыбыз бир канык ырдап чыкмайынча ал жетпейт да. Анан ойлоп калам. Бул каныкке саңылуу жара болуп калыптыр бул огон. Сен эле айтканда эле каныккеден башка ырдаса таппак жарашпай калышат да. Ошол сыяктуу ар бир солистке өзүнчө жазууга туура келет да. Жана Айчүрөккө bir жаштык, жаштык деген bir ыр бар. Ошо Айчүрөккө ошо Айчүрөккө эле обум туруп алды да. Анан ошо Айчүрөккө айттым, Айчүрөккө сен ушуну ырдатчы. Сен эмне башка унукпай атамбы. Айтканда эле Айчүрөккө ырдаганда тим эле өзү отуруп калды. Ушундай соорун болчу. Анан ошол сыяктуу анан эгер мен жана Кайрасыран Карлаш деген ырымды Алтынай Сапаров ырдап чыккан. Бул Болот Миңжикулиев агайыбыз
Ал көргөндөрдө ырдай бербейт эле да. А эмнегедир ошол Болотайга айттым, агай сиздер мени ушуларды мурдап көрбөйсүзбү? Мен сиздин үйүңүздү угуп атам, ушулар отурат болуш керек десем, угузчу да, алтымай мурдап жүрбөйбүз деп эми угуз алып кел деди. Анан апарып ошол кайда калсаң карлыгачтарды ырдасам, агайга жактайбай, окуй, жакшытырбай бер деп анан. Ал көбүнчө ошол ырымы чет мамлекеттерге гастролго барып жүрчү, ошондо мен ошол ырымды жанагы Алсыбай экенин кыргыз элин ырдайт го, алтынчынын кечинден ырдайт. Анан мен ошол үчүнчү ырым менин ырым болчу. Менин ырым бир запись калбай калды да, жаза албай калдык. Мына ана деп жүрүп эле заман оңошуп кетти. Амай Жана баш жагын ойноп көрөсүзбү? кайда Ошол Кайда bir карлыгачтар, курдаштар, кайдасыңар? уже кап ушулардын ушу Болотага ушун аткаруусунда фондуда калбаганы өтө өкүнүчтүү болгон экен. Демек силер бул аткаруучуларды өзүңөр издеп табасыңарбы же алар силерди издеп келерби? Бул байланыш кандай өзү? Бирдей эле болот. Өздөрү деле издеп келишет. Ушундай керек эле депчи. Анан азыр мисалы ушулар келсе, дагы көп да жана ырлар. Анан ошон үчүн отуруп тандайбыз. Ин отурду, отурган жокпу? Ага бирок жактыбы, жакпадыбы? Кээде бир таң болом жүзүгө. Ушулар өздөрү ырларын өздөрү тандай албайт экен бу. Анан эң эмеси ошол бул жаңы ырда. Ал биринчи ырдап чыгат. Ошол биринчи ырдап чыккандын дагы жоопкерчиликти сезишпейт да. Биринчи ырдап чыккан өтө татаал болот да. Көп ырчылар мен байкап жүрөм, бирөө ырдагандан кийин ошону үйрөнүп алып, анан ырдашат да. Анан өзүн ырдатканда жакшы түшпөйт, ырдабайт, түшүнбөй да калат. Анан ушундай биринчи элге жеткизип ырдай турган ырчылар өзүнчө топ болуп калат экен. Анан кийин алардан кийин экинчи ракурста жүргөн ырчылар болуп, экинчи, үчүнчү болуп кеткендер. Бирок алар андан кийинкилерден кыймылдап болушу мүмкүн. Бирок ага чейин ал биринчи ырдап чыга албайт экен да. Ошондой эмелерди байкадым. Сен дагысың анда секелек, сезимдерге сүйүү жетелек. Ээрчсек да терип жүргөмүш, эмнегедир өтөчү элек. Ынак болуу аны кектебей, убагында тамак жеп жебей, улап минип жүрдүк кырчада, ушул бойдор анда деп керей. Жолугушуп кабыстан калганы кош күндөрдө тамырыңда ташып кал жүздөр ысык билгенге эркелеген сезимде эч жүрөктү бийлешет көңүлгө аяр сезилген көздөрүнсүз 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 сүйлөшөт. Сүрөттөгү сүйкүмдүү жан ким дейсиң? Унутаны унут мени сүй дейсиң? Унутканга дагы ошондой бир сүйүү да бир өмүр керектигин билбейсиң. Олтурамын жанымда жок жананам, олтурамын караңгыда садаган, олтурамын караңгыда сабаган. Атабек мырза, бул сиздердин көптөгөн обондоруңуздарды мен мындай
радиодон, телевидениедан, концерттерден укканда оркестрдин коштоосунда, симфониялык оркестрдин, эл аспаптар оркестринин коштоосунда, комустун коштоосунда ырдап жүргөндөрүн көрүп атам да. О сиздер ушул обондорду жаратып атканда ошолорду эске аласыңарбы? Эми албетте баягы эскаласың, бирок сен каалагандай болбойт. Өзүң жазып аткандагы ошо келген илхамды деп коебуз го. Келген үндү колуңан келишинче ошо нотага түшүрүп калганга аракеттенебиз да. Мен оркестрге менен бере турган ырлар болот. Ошо атайын оркестр менен ошо баланчер таза деген кетет да. Анан дебирлер Шимсар азы Ямахада жол болсо ошо эстрадак ансамбль деп коелу, кандай десек ошосуз ал болбой калат. Аккордеонго деле башка деле оркестрге деле отурбай калат да. Мен ошону бир эле эпизод бузуп көрөйүн. Тук деп бул чыга элек. Бул тып жамгырлардын тып таамчысы ушундай кетет да. Анан буга моңсуз беркелерде андай болбой калат. Мисалы Эстрада жанрына тугулап чыгара турбастарбы? Ушундай кетет да. Бул атайын ушуга жазылган. Ушул менен да. Ошон үчүн башка нерсе болуп отурбай калат. Ошон үчүн мен сурооңорго жараша ар чыгармага кайсы аспап менен же болбосо оркестрин жазасың, ошого жараша болуш керек. Мен жанагы оркестрге атайын оркестрин кошулуп турган, мисалы Карамолдо менен көрлөрүм бар. Ал ошо Карамолдонун оркестри менен ырдалып отурган. Аны башка бир аккордеон ырдатсаң, жанагы менен башка нерсе ырдасаң, ал жакшы болбой калат. Мына ушундай жактары бар. Иш жүзүндө баягы эме көргөзөт да, иш учуру көргөзөт. Ала мисалы сөзсүз оркестр менен жазсам болбой калат. Ал оркестр отурганда эле жага алган. Сөз эле баягы ат эле бар баягы. Ошо оркестр менен да оркестр, бирок ал оркестр отурган жок. Жөн эле аккордеон же комузун эле бериш керек. Жөнөкөй. Кээ бир обондор. Кээ бир обондор чаге болбой эле симфонияга же неме сүрөп барышат, болбойт. Ага өзүнчө жазыш керек. Бу сиздер обон чыгарып атканда аранжировка жөнүндө дагы ойлоносуңарбы? Ал жөнүндө да кээде ойлоносуң, бирок ойлонбойсуң. Тиги кайрап биринчи орунда турат да. Мына мисалы азыркы жаштардын ырлары, обондору. Бүт зависимый жанагы мемеге жетиктелип калган. Эстрадага же болбосо базовый инструментчи. Ошол аспапты алып салып өзүнчө ырдатсам, момин жок болбойт алат. Андай болбош керек да. Биздин немебизчи. Арим арбашка элетечи. Анан он биринчи планда болуш керек. Анын аспабы жок, коштогой элерди айлап тургандай болуш керек. Ayda türlü asıl geçim olamaz. Nasıl kımbat bol, kıdırsam oyun tavası. Çolunun boz çandarı gözden uçup, göğülüm öskön çerige verilet. Göğülüm öskön çerige verilet.
Албетте бул ыр элге жагыш үчүн текстте жакшы болуш керек да, туурабы? Менин оюмча да. Бул сиздер текстти кандай тандайсыздар? Кайсы акындар менен иштештиңиздер? Кимдин ырлары көбүрөөк сиздерге жакты? Көбүрөөк ошол акындардын ырларын огондор жараттыңыздар. Жанагы бекимге жакын огонду атпайынбы? Ошондой болгондон кийин ал кыда 1-2 киши болбойт экен да. Азыр менин ошол списогумда деп коеюн. 200ден ашык акын бар. 200ге жакын, 200 деп коеюнчу. 200дей акындын ырына огон жаздым. Эң көп огон жазган бул биринчи Шанат Өмүрканов. 70ден ашык текстин огон жаздым. Ар түрдүү немеде, жанрда. Балдар ырлары бар, лирикасы бар, баягы патриот ырлар дегендейчи. Ушундай планды айта алды. Анан эле Надырбек Алманбек. Анан ылдый кетет, Бактыгүл Чатурова кетет, Гүлжамиле Шакирова кетет, Асан Акшылыков кетет. Ошентип кетет да, эң эле жанагы Тыштыбек Нурманбетов дегендер көп аябайды. 10дон 15ден ушундай анан таптаган атышчы элек жаш акындар бар. Мен ошо кайерден көрүп сөз жагып калса сөз алып туруп, ошо огонго салууга аракеттенем. Анын өзүндө ошондой кайрактар издеп жүргөн, ошондой окуялар издеп жүргөн болот да. Кандай бир эмне болуш керек эле огонго болчу. Анан сөздүн бардыгы келе бербейт, айттым го. Ошо окуя ошондой болуш керек. Ошондой тексттер атагы чыккан акын бу барса карабайсыздар, туура келип калса ошо отуруп ала берем. Мен көп акындар өңүндө көрүп элекмин, тааныбайм да. Мисалы Мамажан деген бир акын бар экен Ошто. Анын көбүрүн жазып койдум, бирок жок ошо жол элекпиз. Герма даярына огон жазып койдум. эми Мамажанов деген атын дагы башкача. кээ бир акындар сиздерге келеби, огон жазып бересизби могуларга деп? Болобу ошондойлор? Сиздер барасыздарбы акындарга? Ошто могуреки бир огон чыгарды менен ушуга бир Жаштарга андай болбойм. Өзүбүз баягы көнүп калган акын. Анан улуу акындардан мисалы бир күн Алы Токонбаевга жазбаппын, калган акындардын баардыгына жаздым. Сүйүнбай Эралиев, Сулгунбай Жусиев, Бактыбаз Абакеров, ошол эле Мидин, ошол эле Турар Кожобердиев, Алып Осмон, баардыгынан огондорум бар. Bizim Turar Kocabir'den bizi koştaş bol kaldık da onun göğürlerini oğun yazın. Ayrıca bunun baldarlılar, sonlarlar var. Oşağa, anan Suvayda Abdülkadirova, Mariam Bular Kiyeva degenler көп ulu akınlardan айтып. Эми Атайбек мырза, ушу сиз атаган акындардын сөздөрүнө жазылган огондордон бир экөөнү угуп көрөлүк,
жаштык кайда жашынган алыс жайга жарк этип көздөн учкан келсе деп самайм кайра ай ошол жаштык кайда жашынган алыс жайга жарк этип көздөн учкан келсе деп самайм кайра жарк этип көздөн учкан келсе деп самайм кайра Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Айчырык Иманалиева. Бер жағы жашаганга 1000 ай берсе, 1084 жыл Кудай берсе, адамдын асылдыгы бийик болуу, арамдын түбү түшүп кулай берсе, жараткан жакшылыгы мулай берсе, жакшы адам жакшы сураса ыңай берсе, тойдум деп айтмак менен жүзгө чыкса, тойсун деп мага кошуп бир ай берсе, бир ай берсе. Атабек мырза, бул сиздерди жубайыңыз менен ушу чыгармачылык тааныштырган деп айтышат да. Жөнөкөйлөтүп айтканда, сиз бул Каныкей айымды ошо таанылып калганда барып тааныштыңызбы? Же сиз таанышкандан кийин ал таанылдыбы? Эми чыгармачылык тааныштырган деп айтканда болот, бирок биз эми чогулуп калдык да. Мен Нарибиядан келсем, мен Аксубай Атабаевдин Кыргыз жери дегендер бир жаш, мен үнүнө караганда мектептин окуучусундай эле бир кызырдап калыптыр. Мен муну айтып атканым, мен ал Кыргыз жерин ойноп кеткем да. Армияга кетерден мурун Аксубай экелери менен чогулгам. Ал бизден улуураак болчу, жанагы алдыңкы жанагы жогорку курстарда окушчу. Анан ошолорун мага ойноткон. Мен академ дурузурга, мен академ чында. Анан мушуга дырдагандай ырдады да, башка көбүрчү да бар болчу. Көбүрдадым да. Бирок ошол бири дагы калган жок. Радиода жок, элге жетпеди, билбейм. Анан мен армиядан келсем ырдаптыр. Аксубай аке өзү ойноптур. Оғанда өзү ойноптур. Анан бул окуусу чеккен деп алгам, анан учушка келип, мен окууну баштадым кайра. Баштасам эле бир жаш ошо жерде айтып коштум, мына бул Эралиева деген кыз ушул. Кыргыз жерин ушул ырдап атат. Анан өзүнүн оғондор бар экен. Бая менен ырдайт депчи. Ал өкө армиядан кийин бир курста, бир бөлүмдө окуп калдык да. Анан ошол жерден анан таанышып, ал мен оғондорум бар дедим, ал ырдайт экен ошентип, анын оғондору менен аранжировка кылып, менин оғондорум ал ырдап дегендей. Ошентип анан жакын болуп кеттик дагы. Анан жанагы болот го, антип анан мындай жол очуп свидание дегенде бар. Андай болгон жок, биз бир эле общада жашайбыз, бир жерде окуйбуз, чогуу отурабыз, күнүгө баягы. Анан ошентип Накты жаштык сүйүү болбоптур да сиздерден да. Свиданиеге чыгып келме, андай болгон жок бизде. Бир эле жерде жүрүп. Анда кантип өзүбүз бийимине болуп карабызга дагы чүгүс болуп калды. Карасак эле бийимине болуп калбыз. Дагы бир суроо мындай да, ушу кыз жигит болуп таанышып, сүйлөшүп жүргөндө, анан ушу бүгүнкү күнгө чейин сиз ушу Каныкей айымга арнап чыгарган ырларыңыз барбы? Албетте сөз болот. Анда ошолордон угуп көрбөйлүкпү? Каныкейдин сизге арнаган ырларынан, сиздин Каныкейге арнаган ырларыңыздан.
Жақсы, енді сізді сол бұл Қаныке Ералиева айымды оғыншыға тары тағанышыз ба? Қайсы оғындары жағады мұндайша айтқанда? Қаныкенің ошан мезгілдегі оғындары бірінші ұққан әмелерінде жаңағы бала кезінде шығарып 12-13 жашында әкелі өзі радио жаздырып қойып тұрады, баянды ойнап. Ошандардан оғындың өзінше бір стилі бар екен көрініп қалғанда. Мен іштеп шыққанда жаңағы аққулар сені сағынар дегендерін, ақшалым өгін, кейін бала жыты кейін шықты. Дәуір оншақты оғынар болшы. Ошан ішінде ең популярдығы жаңағы аққулар сені сағынар, ақшалым өк кетті. Дәуір қарқылары дегендер бар болшы. Оншақтыр. Өртәлері жүрет азар. Оның көбінше балдарлар бар. Бөйік дәуір деген тек ошаларды қоша. Анамдыр оған оңшылық чоң мүмкіншілік бар екенін көрініп қалды. Ана біз композиция құру жағына қатты жатырлық та. Алтынбек Жанбек деген ағай чоң композитор бар емес пе? Емес. Ошандан өмірге ошанда оқыдық. Ошан ағайын жол көрсетісімен жүзіп та. Шығарған оғындардың ел арасында қайсысы көп тараған көмірді алып жүреді? Мен Bir-екі жөн айтсаңыз. көп әлі, ең қатты кеткені азыр ошал туған жері сағындырып деген. Азырға желілер жүреді. Бұл туған жері сағындырыптың тарихы да чоң, аябай оғында бұл
радиодан, телевидениеден ошол 78 жылдан баштап болуш керек. 10 жылдай эртең мененки танкы радио ачылчу го. Ошондо танкы концерт башталат. Ошо концерт жалаң ушулар менен берилип жүрдү. 10 жылдан ачык. Бул рекорд да. Анан ушуларым дагы элдерин безип кеткен жок. Анан калгандары баягы Арча бешик, Кызгалдак деген ырлар ошо бизге чыгарылган. Туған жер құдіретің сағындырып, елесің көздерімді мен қалдырып. Aylıma özüm жетпей oyum жетip, ümidim sakımlarga batıp ketip, ümidim sakımlarga batıp ketip. Aylıma özüm жетпей oyum жетip, ümidim sakımlarga batıp ketip, ümidim sakımlarga batıp ketip. Бала кезде жайы көп қызыққа байы. Төмен ойға батырып, қайда шаштың уақыт, азыр емне қылғаны, арып баратындамы, урдалада өмірі, ол қайтырып көмірі, қайда шаштың уақыт. Менде жуму аста көзүңдү, элесиңди көз алдыңан өткөрүп, көңүлүңдү сана басып тургандыр, сагынычтан бөлкүрөгүң өрттөнүп, сагынычтан бөлкүрөгүң өрттөнүп. Азыркы күндө оончулардын акыбалы кандай? Могу коом алмашты, адамнан сөзүм өстү. Ошолар ошо коом менен кошо өсүп атабы, өнүгүп атабы? Оончулардын таланты. Ошолор кандай бүгүнкү акыбалда? Ушул жөнүндө бир эки кеп салып өтсөңүз. Эми оочулар бар. Эми кыргыз элинде болгон боло берет ал. Бирок булардын азыркы жазган эмеси биз эми буларды сындап койсок, айтсак булар бизди көрө албайт деп жаман көрүшөт экен. Бирок андай эмес да. Булар өзүбүздүн колориттен чыгып кетип атышат. Ата таланттуу баары эле бар. Эми булар күнөөлүү эмес. Заман ушундай болуп калды. Азыр информация аябай көп. Каалаган эмени угат анан ал бул музыка деген аябай чоң курал, бул чоң күч бул. Аны көбүнчө чын менен айтып атпайбы? Музыка менен жок кылып коет көп нерсени. Мамлекетти жок кылып коет керек болсо. Анан буга этет болуш керек эле да. Анан бизди ачык кое бербеди. Ошонун азабынан булардын жан дүйнөсү булганды. Анан негизги эмеси мектепте музыка сааты, музыка предмети деп коебуз го, ырдоочулукка. Ошону жокко чыгарып койду да.
Ошо мектепте ырдап, мектепте ошо музыкаларды угуп, аралашып, анан алардын жан дүйнөсү калыптанчу да, жанагы урокей жагынан. А булар калыптанган жок да. Уккан жанагындай. Бирок жалаң жанагы западтан келген ашмалдагы чыккан кайрыктар. Анан жан дүйнө бузулат да. Анан алар ошондон башка жаза албайт. Чын эле булар жаза албайт. Улуттук калайрыкта булар жаза албайт. Мен жаман көрбөсүм, бирок ушундай. Бирок алар балдар күнөөлүү эмес. Ушундай шарт заман күнөөлүү болуп калды. Siz özünüz bayımın деп ойлойсузбу? Эми чыгармачылыкта байбыз. Миллиардербиз. Чыгармачылык мончачы. Байымдан ушундай айтайынчы. Бирок материалдык жакта орточо эле. Орточо кедей деп деле койсо баягы эми кээде тааныштыкта эми биздин коллегалар башка өлкөлөрдө, башка мына алар өтө эле байда. Аралардан булар үй сатып алышат. Биз баягы өзүбүздүн күнүмдүк турмушубузга эле жетиштүү ачык алган жокпуз. Усактоо кийим бүтүн дегендей, бирок чоң байлык деле жок. Анан бирок биз ошо чоң байлыкка жетеленип артынан куулаган деле жокпуз. Эгер андай болуп артынан куулап кетсең, чыгармачылыктан калып каласың. Куудуңда кыштын ызгарын, ордуна өстүң ускардың, көктөмдү сүйгөн кызгалыда, курдашы белең кыздардын, курдашы белең кыздардын, көктөмдү сүйгөн кызгалыда, курдашы белең кыздардын, курдашы белең кыздардын. Кыркыра турналар асмандын тумары. Экөөнүн ырларын экөөбүз угалы. Заматта таркасын тагдырга такшалган. Көңүлдүн түнөргөн капкара туманы. Эргисин ой, эзелден эскирген аткан, туйлаган жүрөктүн арманың эй, арманы кумары. Hem sizge çoğun iyilik, aman esen bolunuz, den soğukta olunuz. Irlardı, güylördü, romanslardı, horlardı, dağı jaza veriniz. Kırgız el üçün emek kıla verirsiniz, kalayız, şunu dileyimiz. Salamat kalınız.